Эми көрүнүп атабы? Саламатсыңар балдар? Маанайыңар кандай? Слайд көрүнүп жатабы? Сабакка ушулдуңарбы баардыгыңар? Амир, жакшы. Саламатсызбы? Саламатсыңар балдар? Маанайыңар жакшыбы? Сабакка даярсыңарбы? Сабакка даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы сенин үй бүлөң, үйүң кандай? Грамматикалык темасы сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Биз силер менен өткөн сабакта сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн өткөнбүз. Бүгүн сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн өтөбүз. Сабактын максаты: өтүлгөн теманы кайталайбыз, жаңы теманы өздөштүрөбүз, сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү боюнча түшүнүк алабыз, көнүгүү мисалдар аркылуу бышыктайбыз, жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, туура, так айтууга, жазууга көнүгөбүз, ой жүгүртөбүз, тилибизди жатыктырабыз, тапшырмаларды аткарабыз. Биз силер менен өткөндө сабакта сүйлөм мүчөлөрү боюнча кеп кылганбыз, Сүйлөм мүчөлөрү бул члены предложения. Сүйлөм мүчөлөрү кандай болуп бөлүнөт дедик эле? Балдар, сүйлөм мүчөлөрү кандай болуп бөлүнөт? Кыргыз тилинде сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөр болуп экиге бөлүнөт дегенбиз балдар. Баш мүчөлөр сүйлөмдүн негизин түзүп, башка сүйлөм мүчөлөрүнө көз каранды болбойт. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Менен баяндоочтон турат. Айкындооч мүчөлөр баш мүчөлөрдү аныктап, тактап, толуктап турат. Алар толуктооч, аныктооч, бышыктооч болуп ажыратылат. Бул жөнүндө биз өткөн сабакта да силер менен сүйлөшкөнбүз балдар. Айкындооч мүчөлөр, мына второстепенные члены предложения деп коет, бул аныктооч экен, толуктооч, бышыктооч. Аныктооч кандай которулат балдар? Определение, толуктооч, дополнение, бышыктооч, обстоятельства. Бул мына сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Баш мүчөлөр кайсылар балдар? Биз өткөн сабакта силер менен өткөнбүз баш мүчөлөр булар менен баяндооч дегенбиз, Бүгүн болсо өтөбүз айкындооч мүчөлөр. Айкындооч мүчөлөр биринчи аныктооч. Кыргыз тилинде аныктоочтор аныктагычтан мурда келет жана заттын сын сыпатын, санын, таандык экенин көрсөтүп, кандай, кайсы, качанкы, канча деген суроолорго жооп берет. Аныктооч эмнени билдирет экен? Заттын сын сыпатын, санын, таандык экенин көрсөтөт экен. Жана кандай, кайсы, качанкы, канча деген суроолорго жооп берет. Определение, не прилагательные, не путайте. Определение обозначает разные признаки предмета, подлежащего, да? Например, санын, танды, принадлежность, качество подлежащего обозначает и отвечает на вопрос кандай, какой, который, жана башка и другие вопросы, да? Толуктооч. Толуктооч баяндооч менен байланышып, кыймыл аракет багытталган заттын атын билдирип, кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимден, эмнеден, кимде
эмнеде деген суроолорго жооп берет. Алар кайсы толуктоочтун суроолору табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөсүндө турган сөздөр. Значит, дополнение обозначает, дополняет предложение, обозначает разные признаки сказуемого и, например, определяет место и отвечает на вопрос кимге, эмнеге, кому, чему. Кимди, эмнени, кого, чего. Кимден, эмнеден, от кого, от чего. Например, где происходит действие, да? Место. Так, бышыктооч сүйлөмдүн баяндоочу менен байланышып, кыймыл аракеттин түрдүү белгисин билдирип, канча, нече, кантип, кандай, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берет. Обстоятельства обозначает разные признаки действия и отвечает на вопрос канча, нече, сколько, кантип, как, кандай, какой, эмне үчүн, почему, эмне себептен, из-за чего, причину, например, действия, цели действия, место действия, время действия обозначает и отвечает на вопрос канча, нече, кантип, кандай, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берет экен. Аныктоочту биз толкун сызык менен чийебиз сүйлөмдө. Толуктоочту болсо сынык сызык деп коет кыргызча. Бышыктоочту болсо сынык, сызык, чекит. Сызык, чекит, сызык, чекит. Аныктооч, определение подчеркивается волнистым, да, чертой. Толуктооч, пунктир, пунктир, пунктир. Бышыктооч — это пунктир, точка, пунктир, точка. Обстоятельства подчеркиваем. Пунктир, точка, дополнение, пунктир, пунктир, определение волнистым. Кана эми суроолорго жооп берип көргүлөчү. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар дедик? Даниэль, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар экен? Көрүнүп атабы силерге слайд? Балдар, сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн Нурел көрүнүп атса гана суроолорго жооп бергилечи. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Главные члены предложения какие? Главные члены Айгерим. Подлежащее. Кутман, тура. Дагы менен эмне дедик эле? Темирхан, тура, эси. Дагы энин кыймыл аракетин билдирген сүйлөм мүчөсү кайсы эле? Эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне кылды деген. Настя, тура. Ал кыргызча кандай болот сказуемое деген? Баян, дочь. Кутман, туура жооп берип атасыз, бирок кыргызча. Айтып көрчү, туура, Айгерим, баян, дочь. Менен баян, дочь бул сүйлөмдүн баш мүчөлөрү дегенбиз. Сүйлөмдүн ээси деп эмнени айттык эле? Сүйлөмдүн ээси деп эмнени айтабыз? Сүйлөмдүн ээси эмнени билдирет? Сүйлөмдө ойдун негизин ээлеп, башка мүчөлөр, айкындооч мүчөлөр ээге баш ийип турат. Кандай суроого жооп берет эле? Эстейли гана балдар. Кандай суроо? Суроолорун эстейли. Подлежащий отвечает на вопросы. На какие вопросы? Ким эмне, туура, Айгерим. Ким эмне, дагы көптүк санда болсочу заттар. Анда ким эмне, кто что. А если много? Кандай суроо берчү элек? Туура, Кутман. Кимдер, эмнелер деген суроо беребиз, же болбосо кимиси, эмнеси, ким, эмне. Зат көптүк санда болсо кимдер, эмнелер. Даниэль, туура.
Баяндооч деп эмнени айтабыз? Баяндооч эмнени билдирет эле? Кана? Баяндооч эмнени билдирет? Баяндооч. Настя, туура. Суроосу эмне кылып жатат? Баяндооч ээнин мына, ээнин кыймыл аракетин билдирет, ээнин мисалы үчүн обозначает разные действия, предметы действия. Например, бала эмне кылат? Бала бул болсо, бала ойнойт десек, эмне кылат? Ойнойт. Бул энин кыймыл аракетин билдирип атат. Бала деген болду. Баяндоочтор кандай суроолорго жооп берет экен? Баяндоочтор кандай суроолорго жооп берет экен, балдар? Нурел, кандай эмес? Баяндоочтун суроолору. Эмне кылат? Туура, Айгерим. Эмне кылат? Бул келер чак. Учур чакта кандай суроого жооп берет? Кыймыл аракет учурда болуп аткан болсо кандай суроого жооп берет эле? Эмне кылат же эмне кылып жатат? Что делает? Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат, Рамазан? Кечирээк жооп бердиң, туура. Ал кыймыл аракет өтүп кеткен болсо, өтүп кетсе, если прошло действие, тогда на какой вопрос отвечает? Эмне кылган, Рамазан, туура. Эмне кылган же болбосо эмне кылды бермет. Туура, Азаматсыңар. Рамазан бермет, туура. Жооп берди Алия, эмне кылган дейт. Туура. Кана эми көнүгүү иштеп көрөлүкчү. Биз силер менен үй бүлө темасындагы улантып атабыз, балдар. Көнүгүүдө суроолорго жооп беришибиз керек экен. Көп чекиттин ордуна тийиштүү сөздөрдү коюшубуз керек экен. Мен театрга барганды жакшы көрөм. Себеби эмнеде себеби? А сенчи дейт. А сенчи? Мен театрга барганды жакшы көрөм. Себеби сахнадагы декорациялар мага жагат. Дейт, менин бөбөгүм эмнени жакшы көрөт? Мисалы, бөбөктөр эмнени жакшы көрөт? Себеби сенин бөбөгүңчү деп суроо берип атат силерге. Менин бөбөгүм мультфильм көргөндү жакшы көрөт. Себеби алар абдан кызыктуу. Силердин бөбөгүңөр эмнени жакшы көрөт, мисалы үчүн? Балдар. Силердин бөбөгүңөр, иниңер, карындашыңар, сиңдиңер Алия оюнчуктарды жакшы көрөт деп атат, туура. Оюнчуктарды. Себеби эмне? Компьютер ойногонду дейт. Туура. Себебичи? Себеби, мисалы, оюнчуктарды. Эмне деген сөздү койсок болот дагы? Дагы ойлонуп дептериңерге да жазасыңар буларды. Сенин апаң жакшы көрөбү? Эмне үчүн дейт. Биякта жоопту ооба, менин апам театрга барганды жакшы көрөт. Себеби театр аркылуу абдан көп маалымат алат дейт. Силердин апаңар эмнени жакшы көрөт, мисалы үчүн? Сенин апаң эмнени жакшы көрөт? Эмне үчүн? Бул сүйлөмдөрдү эмне кылышыбыз керек биз? Азыр баардыгын окуп бүткөндөн кийин дептерге жазып, силер өзүңөрдүн бөбөгүңөр, апаңар өзүңөрдүн эмнеге кызыгасыңар, атаңар эмнеге кызыгат? Ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү жазышыбыз керек экен. Биздин класстын балдары киного барганды жакшы көрүшөт. Анткени кинодо атактуу актерлордун оюнун көрүшөт. Кыздарчы дейт, Биякта биздин класстын кыздары театрга барганды жакшы көрүшөт. Себеби театрда абдан таланттуу актерлор ойношот. Силердин класстын балдары каяка барганды жакшы көрөт, мисалы үчүн? Кана? Анткени кинодо атактуу актерлордун оюнун көрүшөт дейт.
Кыздар болсо театрга барганды кызыгат экен. Балдар болсо кайда барганга кызыгат экен? Киного барганга кызыгат экен, Анткени аякта эмне экен? Атактуу актерлорду көрүшөт. Театрга барганда дагы атактуу эмне? Актерлорду, таланттуу актерлорду көрүүгө болот. Кана эми которуп көрөлү балдар. Мен театрга барганды жакшы көрөм. Себеби, сенчи? Я люблю ходить в театр. Потому что. А ты? Тебе нравится ходить в театр? Мен театрга барганды жакшы көрөм. Себеби сахнадагы декорациялар мага жагат. Я люблю ходить в театр, потому что мне нравятся декорации театра. Менин бөбөгүм эмнени жакшы көрөт? Себеби, сенин бөбөгүңчү? Мой братик или сестренка любит что, например? Почему? А твой братик или сестренка чего любит? Менин бөбөгүм мультфильм көргөндү жакшы көрөт. Мой братик любит смотреть мультфильм. Себеби алар абдан кызыктуу. Потому что мультфильмы очень интересные, да? Сенин апаң эмнени жакшы көрөбү? Эмне үчүн? Твоя мама что любит? Почему? Ооба, менин апам театрга барганды жакшы көрөт. Себеби театр аркылуу абдан көп маалымат алат. Да, моя мама любит ходить в театр, потому что там много информации, много интересного. Биздин класстын балдары киного барганды жакшы көрүшөт. Анткени кинодо атактуу актерлордун оюнун көрүшөт. А кыздарчы? Мальчики нашего класса любят ходить куда? В кино. Почему? Потому что там показывают и играют знаменитые актеры. А девочки что любят? Биздин класстын кыздары театрга барганды жакшы көрүшөт. Наши девочки нашего класса любят ходить в театр, потому что там таланттуу актерлор ойношот, там талантливые актеры играют роли, да? Силер болсо эмнеге кызыгасыңар? Эмнеге барганды жакшы көрөсүңөр? Азыр дептериңерди ачып, суроолорун жазып алгыла, суроолорду гана. Вопросы только пишем. И будете отвечать. Дептериңерди алдыңарбы балдар? Дептериңерди алып, калем сабыңарды алып, суроолорун, вот выделенные вопросы только пишем. Вопросы напишите. Көрүнүп атабы балдар силерге? Ооба, Темирхан, дептериңерге суроолорун жазып алгыла. Көрүнүп ат, аймен көрүнүп атса, дептериңерди алып, суроолорун жазып алгыла. Ар бир суроого силер өз алдыңарча жооп бересиңер. Ар ким өз алдынча жооп берет. Биз мына бияктагы жоопторду окуп көрдүк силер менен. Силер дагы силерге эмне жагат? Апаңарга эмне жагат? Бөбөктөрүңөргө эмне жагат? Өз алдынча жооп бересиңер. Жазып алдыңарбы, балдар? Нурел жаз дептерге. Дептериң барбы, Нурел? Жаз бүгүнкү числону коюп, теманы жазып, Нурел жаз.
Бүттүңөрбү? Жазып жетиштиңерби? Кана эми үй тапшырмасын жазып алгыла. Үй тапшырмасы өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө чакан аңгеме түз. Составить небольшой рассказ о своей семье. Өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө чакан аңгеме түз. Составь рассказ о своей семье каждый. Пишите о своей семье небольшой рассказ. Үй бүлөңөр жөнүндө. Тапшырма түшүнүктүүбү балдар? Данияр, кыргыз тилинде жазасыңар, ооба. Менин үй бүлөм деген тема коюп, өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө жазасың. Мисалы үчүн үй бүлөңөрдө канча киши бар? Алар кимдер? Ким эмнеге кызыгат? Алар кайда иштейт же болбосо окуйт? Үй тапшырмасы түшүнүктүүбү балдар баарыңарга? Баары түшүнүктүү болсо, тема боюнча суроолоруңар барбы? Суроолоруңар жок болсо, анда көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө балдар. Кийинки сабак 3-күнү болот. Саламатта калгыла.